Бул аптада Apple компаниясы музыка, аудио файл жана TV үчүн өзүнчө тиркемелерди ордунда калтырып, iTunes'ти өчүрдү. Сан-Хоседе ар жылы өтүүчү программисттердин жыйынында колдонуучулардын жеке маалыматын сактоо үчүн бир катар жаңы чаралар көрсөтүлдү. Аны менен колдонуучу электрондук поштасын жана маалыматын жашырып, социалдык тармак аркылуу тиркемелерге кире алат. Amazon компаниясынын айтымында бир нече айдын ичинде дрондор ишке кирип, товарларды жеткирип бере баштайт. Мындай жаңы тынч прототип 2 килограмм 300 граммдай жүктү 24 километрге чейин жеткирип бере алат. Дрон адамдарды, иттерди тааный алат жана жада калса кирилген жиптерден да кача алат. Amazon'дун ага АКШда уруксаты бар. Космоско 12 000 SpaceX спутнигин учуруу планы боюнча сын пикирге кабылган Илон Маск үчүн асман бул чек эмес. Негизги башкаруучу орган саналган эл аралык космонавттардын бирикмесинин айтымында, космосто өтө көп спутник болсо мейкиндикти изилдөөгө көмөктөшкөндүн ордуна тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Өткөн айда SpaceX өзүнүн алгачкы 60 спутнигин учурган. Берүүбүздүн аягында абада саякаттоодо өзүнчө бир жаңылык. Бул латынча V тамгасынын формасындагыдай учакта жүргүнчүлөр канаттарында отурушат. Мындай учак күйүүчү майды 20% чейин үнөмдөйт. KLM компаниясынын Flying V учагы биринчи жолу октябрь айында асманга көтөрүлөт жана ал кичинекей модели менен болот.